Бисмилля, алхамдулилlah, ассалату вассаламу аля расулилlah. Сөзімді шексіз мейірімді және сенімсіз ырайымды болған Аллах тағаланың ісіменен баштағандан кейін бүткіл аламдың иесі болған, бүткіл аламдың жаратушысы болған Аллах тағалаға шексіз мақтауларды айтып, андан кейін біздің сүйікті пайғамбарымыз, пайғамбарлардың ең ақырғысы, бірақ Аллахтың алдында ең қадір бар тұсу ақыр заман пайғамбары болған, мұндан кейін пайғамбар келбейді деп уәда қылынған жарокер пайғамбарымызға жана пайғамбарымыздың көз қуанышы болған пайғамбардың үй бүлесіне жана пайғамбарымыз алар тирүү кезинде бейиштен сүйүнчүсүн алган пайгамбарыбызды көрүп иман келтирген пайгамбарыбыздын улуу сахабаларына Аллахтын салам жана салаваттарын жолдогондон кийин сиздер менен бүгүн эфир аркылуу эң бир жашообуздагы бактылуу бир көз ирмемдердин убактысында жашоо айларында турабыз. Бул айлар болсо дагы Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде 12 айды жаратып, анын ичинен Аллах Таала 4-өнү тыйы салынган айлардын катарына кошкондугун баяндаган. Минха арбаатун хурум деп айткан. Ушул Аллах Таала тыйы салынган айларды 4 айды зикир кылат. Мына ушул 4 ай бул кайсы айлар дегенде Аллах Таала ажылык амалдар аткарыла турган айларды ошол тыйы салынган айларга киргизген. Тагыраак айтканда биз азыр жашап турган Зулкаада, Зулхиджа жана Мухаррам айлары эң ыйык айлардан, тыйы салынган айлардан болуп эсептелет. Бул айдагы кылынган күнөөлөр башка айларда кылынган күнөөлөргө караганда оор болгон сыяктуу эле ушул айларда кылынган, ушул күндөрдө кылынган сооптуу амалдардын бардыгы башка айлардан, башка күндөрдөн айырмаланып турат. Мына ошондуктан дагы бул айларда биз Аллах Тааладан көбүрөөк жакшы, Аллах Таалага жаккан, жаратканга жаккан сүйгөн амалдарды, жаратканга жакындата турган көптөгөн амалдарды кылып калышыбыз керек. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала исламдагы 5 фарздын бири болгон ажылыкты дагы мына ушул айлардын ичине камтыгандыгы. Ар бир Аллахтан үмүт кылган ар бир зияратчы азыркы күндө ыйык жер бетиндеги эң ыйык Мекке шаарындагы ажылык амалын аткарам деп ажылык амалдарын күтүп турган учурлардын бири. Бул ай тагыраак айтканда анын ичиндеги Зулхиджа ай, бул ажылыктын амалдары аткарыла турган ай болсо, анын алгачкы эң 10 күндүгү, эң биринчи 10 күндүгүндө Аллах Таала башка айларга караганда өзгөчөлүк берген. Түндөрдөн эң кадыр бактоосу бул кадыр түн болсо, ал эми күндөрдүн эң бир өзгөчөлүгү бул Ямул Арафа, Арафат күнү болуп эсептелгендиги. Мына ошондуктан Арафат күнү кылынган дуалар, Арафат күнү кылынган ар бир зикир, Арафат күнү кылынган тообалардын бардыгын Аллах Таала сөзсүз түрдө кабыл кылар жана ажылыкка барган адамдарга Аллах Таала ажылыктын бериле турган белегин лейсалахул жаза иллал жанна. Албетте Аллах Таала тарабынан кабыл болгон ажылыктын бере турган белеги сыйлыгы бейиште вада кылынган улуу күндөрдө турабыз. Мына ошондуктан бул алгачкы 10 күндүк жөнүндө Зулхиджа айынын ай эсеби боюнча Зулхиджа айынын алгачкы 10 күндүк жөнүндө Аллах Таала Куранда дагы касам ичип, ант ичип Аллах Таала аят баштаган. Вал фажр ва лаялин ашр деп Аллах Таала таңга касам жана ошул 10 күнгө касам деп Аллах Таала бул күндөрдө касам ичкендиги жөнүндө турат. Аллах Таала жөн нерсе менен касам ичкен эмес. Ал айлардын, ал күндөрдүн, ал нерселердин Аллахтын алдындагы улуктугун, Аллахтын кудуретин, Аллах Тааланын сиз менен бизге жашырган көптөгөн даанышмандыктар жаткандыгын баяндаган нерселерди түшүнүүгө болот. Мына ошондуктан Аллах Таала бул айлардын кадыр баркын, ыйыктыгы жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн берекелүү хадистеринде айткандай эле, ушул Зулхиджа айынын 10 күндүгүндө кылынган ибадаттар Алла жолунда жихад кылгандар, Алла жолунда күрөшкөндөрдөн дагы жакшыраак деп айткан. Мына ошондо ушунчалык сообу жихадтан дагы улуу дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бир гана адам балким малы менен, жаны менен Алла жолунда чыгып кетип, андан кийин кайтпай калган адамдын гана сообу дал келиши мүмкүн деп айтат. Мына ошондуктан бул күндөрү адам көптөгөн сооптуу амалдарды кылууга шыктанып, көптөгөн сооптуу амалдарды жасап калууга аракет кылуу керек. Мына ошондуктан бул күндөр сиз менен биз күн жашап турган күндөр, түндөр, тагыраак айтканда бунун тарыхы дагы өтө терең. Бул жөнүндө Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде Саффат сүрөсүндө түздөн түз Ибрахим пайгамбар тарыхта өзүнүн тагы алган, аты калган, изи калган улуу пайгамбарлардын бири. Бул пайгамбардын Халилуллах, Аллах Таалага эң жакын пайгамбар деген өзүнүн лакап алган, Абул Анбия, пайгамбарлардын атасы деген өзүнө наам алган улуу пайгамбарлардын бири. Ибрахим пайгамбар эмне үчүн пайгамбар болду, эмне үчүн Халилуллах, Аллахка эң жакын пайгамбар болду десе, анын сыры дагы, анын тагдыры, тарыхы дагы мына ушул нерсеге байлангандыгында. Аллах Таала бул Саффат сүрөсүндө Рабби хабли минас салихин деп айткан. Аллахым мага өзүңдүн салих болгон перзент, салих адамдардан мага зурриятымда салих перзенттерди бер деп айткан. Мына ошондуктан дагы
биздин пайгамбарыбыз дагы ушул Ибрахим пайгамбардын урпактарынан тегинен келгендигинде турат. Аллах Тааладан жалынып жалбарып сураган Ибрахим пайгамбардын тарыхы дээрлик өзү улуу жашка чейин, карып картайганга чейин билесиздер, Сара энебиз менен жашап жүргөн кезде балалуу болгон эмес. Бирок андан кийин Египетке барганда Египеттин патшасы тарабынан ал кезде кулчулук болгон күң аялды белек кылып бергенден кийин, ал кул аялды кайтарып келгенден кийин Ибрахим пайгамбарыбыз Ажар энебизди азат кылып, андан кийин Ажар энебизге үйлөнүп, анан Ажар энебизге үйлөнгөндөн кийин Исмаил пайгамбар төрөлгөн. Мына ушул кезде узак жылдар бою чогуу жашаган, бирок бала көрбөгөн Сара энебиздин кызганычы, кайсы бир деңгээлде жашоодогу бир кыйынчылыктар болгон кезде Аллах Тааланын буйругу менен, Аллах Тааланын амири менен Ибрахим пайгамбарыбыз жаңы төрөлгөн ымыркай Исмаил пайгамбар менен Ажар энебизди алып, азыркы күндөгү Мекке шаарына, тагыраак айтканда Кабанын алдына алып келип таштап кетет. Мына ошол Кабанын алдына таштап кеткенден баштап эле өзү Аллага эң жакын болгон пайгамбар Ибрахим пайгамбардын жана болочок пайгамбар Исмаил пайгамбардын мужиза кереметтери мына ошол жерде башталгандыгы. Мына ошондуктан азыркы күндөгү, азыркы заманга чейин Кабанын алдында чыгып аткан Мау Замзам Ал-Маул Мубарак деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү күбөлүк берген. Бул Замзам суусу Аллах Таала тарабынан берилген берекелүү суу деп күбөлүк бергендиги. Ал-Мау Замзам лима шуриба лаху, эмнени ниет кылып ичсе алга жооп кылып берет деген. Ошондой Замзам суунун ошол Кабанын алдында атылып чыгып, энесине өзүнө азык болгон Замзам суу бардык нерсеге Аллах Таала шифа кылып бере турган, ар бир пайгамбарга берилген мужиза керемети ошол өзү менен токтосо, азыркы күнгө чейин биз сиз менен көзүбүз менен көрүп дамын татып аткан Замзам суу дагы мына ошол тарыхка барып такала турган нерсе. Андан кийин Ибрахим пайгамбарыбыз экинчи жолу келген кезде тарыхтагы эң бир белгилүү болгон окуялар мына ошол жерде камтылат. Аллах Таала Фабашшарнаху би гуламин халим дейт. Аллах Таала Исмаил пайгамбардын төрөлүшү жөнүндө Аллах Таала куш кабар бергендигин. Андан кийин فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين деп аят башталат. Албетте Аллах Тааладан жалынып жалбарып тилеп алган баласын, өзүнүн картайган кезде көзүнүн кубанычы болгон көргөн баласын ал өзү Алланын буйругу менен алыс жакка таштап кеткендиги, андан кийин сагынычы менен келген кезде ал баласынын Аллах Таала тарабынан бир оор сыноо келгендиги баяндалат. Чындыгында Аллах Таала Ал-Имран сүрөсүндө баяндагандай эле Аллах Таала эмне дейт? Аллах Таала Куранда Зуина линнаси хуббу шахвати минан нисаи вал банин дейт. Бул дүйнөнүн эң бир адамдын шахваты, жан дүйнөсү тартып тура турган, жан дүйнөнү кызыктырган бул дүйнөнүн эң кооз нерселеринин бири бул ал-мал вал банун. Чындыгында мал балдар деп айткан. Алемзуина линнаси хуббу шахвати минан нисаи вал банин. Ал аятта Аллах Таала бул дүйнөнүн эң адамдын шахваты жана адамдын жан дүйнөсүн тартып тура турган бул дүйнөнүн кооздугу ал аялдарды жана анын балдары деп айткандыгы жөнүндө. Бул өтө оор сыноо экендиги. Ошого карабастан Аллах Таала өзүнүн баласы менен сынаганда Ибрахим пайгамбарыбыз катарынан 3 күн бою түшүндө өзүнүн жүгүрүп калган, жанында ойноп калган, жанына шерик болуп калган баласынын түшүндө кайра курбандыкка чалып аткандыгын кирет. Мына ошол кезде бул түш биринчисинде балким шайтандан болгон түш деп ойлойт. Экинчисинде болсо кадимкидей демек Аллахтан болгон аят деп билет. Себеби дегенде пайгамбарлардын түшү дагы Аллах Таала тарабынан вахий эсептелет. Мына ошондуктан дагы Ибрахим пайгамбарыбыздын 3 жолу кайталанганда демек Аллах Таала тарабынан келген буйрук экендигин түшүнүп, андан кийин Ибрахим пайгамбарыбызга берилген буйрукту жеткирүү үчүн жанында ойноп жүгүрүп калган болочок пайгамбар Исмаил пайгамбарга келип, "Кала я бунайя инни ара фил манам", мен албетте түшүмдө ушундай нерсени көрүп атам дейт. "Анни азбахук", мен сени мууздап атканымды, курбандыкка чалып атканымды көрүп атам дейт. "Фанзур маза тара", бул жөнүндө эмне дейсиң деп айтты. Бул эмне деген түш деп ошол кезде айткан кезде, "Кала я абати фа'ал ма ту'мар" деди. Ошол кезде болочок пайгамбар Исмаил пайгамбардын жообу, ал бала жаш болгондугуна карабастан Аллага анын жүрөгү байлангандыгы, анын зеректиги эмне дейт? Атаке дейт. Аллах Таала тарабынан буйрулган нерсеңди аткаргын дейт. "Сатажидуни иншалла минас сабирин", албетте мени ошол кезде сабыр кылуучулардан табасың деди. Караңыз, ошол кезде бул пайгамбар жана болочок пайгамбардын ортосунда болуп аткан окуя.
ошол өзүнүн жанындагы Алланын буйругу, Аллах ал жанды берген жана Алланын эгер буйругу болсо, ал өзүн Аллах үчүн өзүнүн жанын курбандык кылганга дагы даяр болгон, өзүнүн баласын дагы курбандык чалууга даяр болгон бир абалды эстетти. Фаламма аслама ва таллаху лил жабин деди. Убакыт келип, ошол күн келип, Аллах Таалага ал өкө тең моюн сунуп, өз баласын жүзүн кыблага буруп курбандыкка чалатылган күн келген кезде дейт. Караңыз, бул өтө адам баласы үчүн оор сыноо. Балким жакшы көргөн азыркы күндөгү жандыгыңды, жакшы көргөн атыңды, жакшы көргөн бир малыңды союш канчалык оор нерсе, бирок карыганда, картайганда көргөн, өзүнүн көз кубанычы болгон ушундай бир баласын Аллах Таала тарабынан курбандыкка чалуу деген сыноо келди, оор сыноо келди. Бирок мунун хикматын, мунун даанышмандыгын азыркы күндө кантип Аллах Таала ушул өз баласын курбандыкка чалганга буйруйт деген дагы суроолорду адамдар бербей койбойт. Бул чындыгында бунун аркасында Аллахтын көптөгөн сырлары бар эле. Болгону бул сыноо болчу. Аллах Таала ырайымдуу, мээримдүү зат. Аллах Таала эч качан адам баласын курбандыкка чалууга буйрубайт, бирок бул сыноо болгон болчу. Мына ошондуктан бул сыноодон жеңгендиги үчүн дагы Аллах Таала Куранда аятта баяндап эмне дейт? وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ деп айткан. Ибрахим пайгамбарыбыздын бир чоң мужизаларынан бири, ошол кезде Ибрахим пайгамбар барып Аллахтын буйругу экендигине моюн сунуп, Алланын сыноосу экендигине карабастан моюн сунуп, ошол нерсеге барган учурда ал курбандыкка чалам дейт. Өз баласын курбандыкка чалганга аракет кылат. Бирок Алланын мужизасы тарыхтарда эскерилгендей, ошол кездеги колунда курч бычагы дагы, бирок Ибрахим пайгамбарыбыздын колунан өз баласын курбандык чалуу ал окуя жүзөгө ашпайт. Кесип курбандыкка чалам дейт, мууздайм дейт, бирок аракет кылат, бирок бычак кеспейт. Мына ушул кезде Ибрахим пайгамбарга Аллах Таала тарабынан Жибрил периште тарабынан көк кочкор асмандан алып түшүлөт. Мына ушул кезде Аллах Таала وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ деди. Ибрахим пайгамбар өз баласын Аллах үчүн курбандык чалууга чыгынып келген, батынып келген. Бирок ошол кезде Ибрахим пайгамбарыбызга Аллах Таала тарабынан нида чакырык келген. Көрдүңүзбү? Мына ушул кезде Аллах Таала тарабынан Жибрил периште келип, "Кад саддакта ар-ру'я" деди. Чындыгында сен Аллах Таала тарабынан берилген бул аянтты, бул вахийди, бул буйрукту чындыгында тастыктадың деди. Аллах үчүн моюн сундуң. Инна кадалика наджзил мухсинин. Чындыгында Аллах Таала биз чыныгы берешен адамдарды, чыныгы кол ачык адамдардын, чыныгы мухсиндерди Аллах Таала тарабынан мына ушундай сыноолор менен сынайбыз деп айткан. Мына ушул кезде инна хада лахуал балаул мубин деди. Бул ачыктан ачык келген Аллах Таала тарабынан келген сага бир оор сыноодон өттүң деди. Бул оор сыноо болчу. وَفَدَيْنَاهُ بِذَبِحٍ عَظِيمٍ. Чындыгында сага Аллах Таала анын ордуна улуу болгон бир курбандыкты сага Аллах Таала тарабынан белек кылынды деди. Көрдүңүзбү? Мына ошондуктан дагы сиз менен биз азыр тарыхка байланыштуу бул курбандык майрамыбыздын, курбандык чалуунун тарыхы демек Ибрахим пайгамбарыбызга такалат. Ибрахим пайгамбарыбыз өзү жашоодо эң чоң из калтырган, көптөгөн пайгамбарлар анын урпагынан чыккандыгы, кала берсе биздин эң акыркы пайгамбар дагы ошонун урпагынан чыккандыгы, азыркы күндөгү ажылык амалдардын көпчүлүгү ошол Ибрахим пайгамбардын тарыхына байлангандыгы. Ошол кезде азыркы күндө ажыларыбыз Муздалиф Арафатта туруп, Муздалифага түнөп, андан кийин эң алгачкы аткарыла турган амалдардын бири бул жамаратка келип шайтанга таш атуу маселесинде. Шайтан ушундай бир оор сыноодон өтүп, Аллахтын алдында эң бийик даражага чыга турган, улуу бир бийик даражага жете турган Ибрахим пайгамбарды азгырып, шайтан адам сүрөтүндө келип, алгач келип Ибрахим пайгамбарыбызды айгырып, азгыргандыгы, Мекке тараптан чыгып келатканда Жамаратул Акаба аль-Кубра деген биринчи Ибрахим пайгамбарыбызды сен бул жөн гана шайтандан болгон түшкө азгыртылып келатасың деп Ибрахим пайгамбарыбызды азгырганда мен Алланын буйругун аткарганы баратам, сен шайтансың деп ал таш менен ургандыгы. Андан кийин экинчи шайтанга таш атып турган жер бул Ажар энебизди азгыргандыгы. Андан кийин эң алгач келип сени атаң сойгону алып баратат деп Исмаил пайгамбарыбызды дагы азгырганда ал дагы сен шайтансың деп шайтанга таш менен урган жери азыркы күндө сиз менен биз үчүн пайгамбарыбыздын өзү пайгамбар болгондон кийин бизге шарият кылып көрсөтүп кеткен шайтанга таш атуу важип амалдарынан бирине айланып изи кылган. Андан тышкары Замзам суунун Кабанын алдында тургандыгы, ар бир ажыга зияратына, умра зияратына барган адам Кабаны 7 жолу айлангандан кийин ошол жерде туруп Замзам сууну ичип
ошол жерден замзам сууну менен дуа кыла турган учурлар тарыхка байлангандыгы. Демек, бул жөн гана бир тарых эмес. Мунун тарыхы Аллах Тааланын башынан эң оор сыноолорду өткөн Ибрахим пайгамбардын анын көптөгөн дуаларынын таасиринин астында курчалган бир тарых болуп эсептелет. Ошондуктан дагы Ибрахим пайгамбар болгондугуна карабастан Рабби хабли минас салихин. Аллахым мени ушундай өзүң салих перзенттериңден бер деп айткандыгы. Рабби жаални муқимас салати ва мин зуррияти. Аллахым мени жана менин урпактарымды өзүңө намазды тургузуучулардан кыл деп дуа кылып кеткендеринин бардыгы азыркы учурга чейин канчалаган ибадаттар болсо сообу Ибрахим пайгамбарыбызга дагы жазылып тургандыгы. Мына ошондуктан Ибрахим пайгамбар халилуллах дегендиги, Ибрахим пайгамбар 7-чи кабат асманда дагы эң бийик даражада тургандыгы мына ошол нерселердин башынан өткөзгөндүгүндө. Мына ошондо вафадайнаху бизибхин азим деп Аллах Таала кайрылды. Мына ошондо Аллах Таала караңыз, айямы ташрик азыркы күндө курбандык чалына турган улуу күндөрдүнгө тарыхы байланган. Ошол кезде фанадайдаху айя Ибрахим деп Ибрахим пайгамбарга кайрылып чакырган кезде, Ибрахим пайгамбар көк кочкорду алып келген кезде, Ибрахим пайгамбар Жибрил периште Аллаху акбар деди. Мына ошондо Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар деди Ибрахим пайгамбар. Ошондо Исмаил пайгамбар көк кочкорду көргөн кезде Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Аллах Таала улук албетте, Аллахга чексиз мактоолор болсун деген айямы ташрикте айтыла турган, ошол курбандык чалына турган улуу күндөрдө айтыла турган тасбих, тагыраак айтканда азыркы күндө биз менен сизге шарият кылып берген пайгамбарыбыздын шариаты боюнча Арафат күнүнүн багымдатынан баштап айямы ташрик күндөрү ошол ажыларыбыз Минада түнөп курбандык чалына турган күндөрдүн асыр убактысына чейин ар бир намаздан кийин кайра кайталана турган тасбихтын тарыхы дагы мына ошого байлангандыгында турат. Демек, бул улуу ибадаттын, бул курбандыктын ар бир кан атылып чыккан убакыттан баштап адамдын күнөөсү кечириле турган, Аллах Таала сиз менен биздин күнөөлөрүбүздүн кечирилишине себеп боло турган улуу бир ибадаттардан бири. Мына ошондуктан учурдан пайдаланып, ар бир курбандык чалууга ниет кылган адамдын, ар бир курбандык чалууга мүмкүнчүлүгү бар адамдын важип болгон амалды аткарууга, Аллахтан көпкөн тилек максаттарды кылып, күнөөлөрүбүздүн кечирилишине Аллах Таала себепчи кылсын деп, бул курбандык чалуу менен жаратканга бизди жакындата турган, Аллах Таалага ушул курбандык менен курбандыктын өзү курбандыкта кылына турган улуу ибадаттар менен, тасбихтер менен жаратканга бизди, сиз менен бизди бүткүл аламдагы, асман жердеги жана суу таштардын, балыктардын, кала берсе бүткүл аламдын Аллахка тасбих айтып турган тасбихтерине бизди дагы шериктеш кылып, кыямат күнү келгенде тасбих таткандардын катарында Аллах Таалам тирилсин. Аллах Таалам баарыбызды ушул курбандыктарды чалганга мүмкүнчүлүк берген Аллах Таалага мактоолор айтып, андай сиз менен биздин ар бирибиздин курбандыктарыбызды Кудай Таалам кабыл кылсын.